Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда көрөңгү көрсөтүүсү ал эми кызматыңыздарда мен Света Кадырбек кызы. Маданиятсыз эл болбойт демекчи, ар бир улуттун өзүнө тиешелүү када салты, үрп адаты, көркөм кол өнөрчүлүгү болот эмеспи? Анын сыңарындай кыргыз элинин тарыхында алтын тамга менен жазылып калган кол өнөрчүлүгү баа жеткис баалуулугу улутубуздун жүзү болуп келет. Эчен доорду артта калтырган талант, өнөр атадан балага эниден кызга өтүп, улут сыймыгына айланууда. Кыргыз элинин эбактан берки көркөм кол өнөрчүлүгү элдин жашоо тиричилигине, табиятка, дүйнөгө жана күнүмдүк жашоосуна жасаган өзгөчө аяр мамилесин билдирип турат. Кол өнөрчүлүктүн айрыкча боз үй жасалгаларында колдонгон көркөм оюм чийимдери, көчөттөрү жана өтө кооз сырдуу элестерди берет. Кыргыз элинин материалдык маданиятына кирген боз үй байыртан бизге бабалардан калган баа жеткис таберек. Ошондуктан боз үйдө улуттук руханий дүйнөнүн табылгасы кенчи катары баалап келебиз. Эзелтеден кыргыз эли боз үйдүн ички жана сырткы жасалгаларына өзгөчө көңүл буруп келишкен. Жыгачтарында, калгаларында жана жабдыктарында түшүрүлгөн оюм чийимдери укмуштуудай кооз жасалган. Боз үйдүн жыгач бөлүгүнүн тарта чейлерине чейин асемделип, сырткы жабдуусу жана ички жасалгалары уус чеберенелерибиздин колунан жаралып келген. Кыргыздар боз үйдү илгертен ата-бабадан бери карай очогунан от өчпөгөн, жайы кышын жашап тукум улап келген, жашоо тиричилигин баштарынан кечирип келген мекени жана туусу болгон деп айта алабыз. Боз үйдү кыргыздын улуттук чыгармачылык маданиятын чагылдырган эмгеги десек да болот. Кыргыздар ар дайым улутун, тилин, дилин наркын бузбай сактап келген эл. Боз үйдүн аялга таандык болгон бардык аракеттерин колунан көөрү төгүлгөн чеберенелерибиз бир эле колдон чыгарып келген. Мындай узун элерибиздин катарын толуктаган Бермет апа боз үйдүн жабдыктарынын дээрлик аял заты жасаучу бөлүктөрүн тигет. Азыр мен мынау жасап атканым азыр бүтөйүн деп калдым. Муну ошо түндүктүн алдынан кетет мынау. Ушул мына аягына бүтүп атат, буягы мындайынан, бул башы мына жак. А бул аягы болуп кетет, кеңейип кетет да, баш кичине болуп түндүктүн алдына тартат да мына. Азыр ушуну бүтөйүн деп эмеркич басып атам. Туштук, туш кийиз, туш туурдук боз үйдүн керегесине, там үйдүн дубалдарына тартуу үчүн саймаланган кооздук буюм. Туш кийиздин узундугу 2,5-3 метрдей, туурасы 1,5-2 метрдей, четинен эни 40-50 сантиметрдей болот. А дегенде туш кийизди кийизге оюп чийүү, көчөт түшүрүп жасаган, чети кундуз менен көбөлөнгөн. Баш жагынан шууру бермет, акак таштар бастырылган. Кийин тукаба, тарча сыяктуу кездемелерден жасала баштаган. Анын ич жагы астарланат, ичтелет. Жээги саймаланбай кара, кызыл түстөгү калың материал менен 5-7 сантиметрдей жээктелип, ийрек же ромб формасындагы кош тигиш менен шырылат. Чети чий баркыттан, макмалдан жасалып, бетине көчөт түшүрүлөт. Ар бир иштин өзүнө жараша түйшүгү болот эмеспи? Бермет апа жерге салар чырдактарга караганда боз үйдүн жабдыктарын тигүү бир топ кыйынчылык туудурат дейт. Бул эми аябай түйшүктүү экен, мынау имерип эметкен чырдамал түз эле болот го, 4 бурчтуу тиге бересиң. А муну кош да кыйын экен. Эми аябай көп күч аракет кылат экен. Өзүм тандап эле, өзүм ошентип бир эмеме ойдурдум, жарымдашып кой деп. Анын эмергичтерин өзүм басып, өзүм жасап, ошону жасадым. Кызык болуш керек да, биринчиден кызыгышың керек. Эгер кызыксаң, бардык нерсе колуңан келет дейм баягы. Байыртан бери ата-бабаларыбыздан бизге калган баа жеткис таберикти келечек муунга жоготпой өткөрүп берүү ар бирибиздин милдетибиз. Ал эми эл сыймыгы болгон ак өргөнү сактоону да билүүбүз керек. Иш башталды эми, боз үйдүн дагы эми кыргыз болгондон боз үй тигиш керек экен, жашың улгайып калганда. Бирок эми түйшүү көбүрөөк эми мага чыдаш керек да. Канча мээнети көп, караш керек, муну бүткөндөн кийин дагы күбө жедирбей сакташ керек. Боз үйдүн жасалгаларынын бири жабык баш. Анын этегинде тегирич улай тигилет. Тегирич менен түймөсү бар жабык баш. Төркү алдыңкы болуп экиге бөлүнөт. Көркөм көчөт түшкөн эшикчи, канатчы, чыдан үйдүн жасалгасына кирет. Боз үйдүн ички көркү оромочулук аркылуу тегирич улай тигилет. Алгач түндүккө 2 жылбоо жип тагылат. Шамал болгондо анын пайдасы абдан чоң. Кырчоо менен туурдуктары бастырып, боз үйдүн айланта курчап коет. Түндүк жабдууга да жип байланат. Жиптерден башка ак сызмалар жана үзүк туурдуктарга терилип, түр салынып жасалган сызмалар жасалат.
Азыр үй тигүүдө бир топ айырмачылыктар бар. Илгеркидей коломто жок. Үйдөн иши менен бирдей шырдак, ала кийиз шалча салынат. Ал эми убакыттын өтүшү менен боз үйдү той топурларда ак өргө катары тигип келебиз. Мынаудан кийин жабык башы кетет. Жабык башы мынада туратылат. Жабык башы. Андан кийин будан кийин кереги таңылар кетет да. Эми кооздосоң тегиле түйшүүгө баягы илгери айтып койчу экен го, үйдө тийсең да жетпейт. Ошо боз үйдөн эле баштаган биздин кыргыз абаларыбыз да. Бермет апа айылында өзгөчө сый-урматка ээ, узайымдын өнөрүн баалап, андан көп нерсени үйрөнүүнү каалаган кыз-келиндер да жок эмес. Эми ошо бир үй эми керекке жарайт да, бирөөлөр кыз берет, сеп киргизет, ошондой азыр ушундай болуп калды. Кыздын сөзсүз себебин боз үйгө тигип качты. Ошондо берем ошолорго. Сурап келишет, үйүңүздү берип туруңуз, ошо той болуп атат деп. Ошондой керекке жарайт, элдин керегине жарап атат да кыскасы. Кече айылда бирөө боз үй тикти, бирок азыркы эмеден эле тикти, бирок кече келиптир, үйүңүздү бузуп коюпсуз деп, мен көрөт элем. Ошондой тамашалар бар дешет эми. Көрөсүң, келип тием. Өзүң мынандайларын көр дедим мен ошо. Сонда кызган жаштар бар. Ошону алайын, буягын алайын, ушундай тигейин. Узчулук өнөрдү Бермет апа өз алдынча эле өздөштүрүп алган. Өзүм менен тиле жасадым ушу. Боз тиким келип эле. Биз болгон экен, кайнемде дагы ошо боюнча кийин. Кайнесинде болгон экен, кармап ошо кой. Ошону улайлы деп өзү ар бир эмеде бирден үй болуш керек экен. Кайыңдан түндүк ийдирген калга таяк босого, канча түндөп чийдирген ууктарың нылдалган, калга менен босого, канча түндөп сырдалган, чийин жибек чырмаган. Илгери ата-бабаларыбыз боз үй салууда табигый материалдарды колдонуп келишкен. Азыр андай таза жабдуулар азайып бара жатат. Боз үй мыкты чыгуусу үчүн анын материалдарына көңүл буруу керек экенин айтат. Тымдык менен болду деп баары эле биринчи башталганда болгон жок. Анан боолорун ошо түстөрүн аракет кылып боеп берип, жийип шуруларын баарын элетебиз. Кирем да соктурган кереги болду. Эмеде. Боолору жакшы болуш керек. Боолору жакшы болуш керек. Чыныгы баягы синтетика аралаштырбаш керек. Мындай чыныгы деп эметип атат азыр, мындай шерсттен өзүнүн натураль кыргыздын кийиздерин жасаш керек. Боолорду согуш керек. Боолор канчалык жакшы болсо, ошончо жакшы болот. Бермет апа жасаган боз үйүн ар кандай салтанаттарда тегет. Фестивалдарга баягы эмерге энебиздин тоюнда, Курманжанда аткан чоң энебиздин тою болбодубу? Ошондойлордо, тилекке буабыз деп чыйырчыкка, ошондойлорго тигебиз. Ошондо тигип аттык. Ошондой жерлерде сөз барабыз да. Мына эмеде гана барбай калдык, жана быйыл эмеде сурады эле оштон. Жана көчкөндөр оюнунда. Биз той кылып калдык ошо. Ошочуда той кылып калып, үйүбүздү көчөгө апардык. Gelin artık kalmıştım barba. Bolsunları da daimler kaçıp Өзү чоң чебер болсо да изденүүдөн талбайт. Керек болсо айылдагы мыкты уус чебер атыккан кыз-келиндерден жардам да сурайт. Досторубуз бар ушундай чебер. Ошолорду эме кылып жардам сурап, көрсөтүп койчу, билип койчу деп ушундай аракет кылам да шылып. Үйрөнүп барып. Азыр мына атайын ушуну сыймат эмес коебуз, ушул жерде мында көрүп болбойт да, кечки саратанда кечкурун көрүп кетип жасайбыз. Ошону жасадык да, чогуу мына бир кишинин адам колунан келе бербейт. Экөө менен туташтырдык. Өзүң мынаны жасай бересиң, туташтырганы кыйын экен да. Тегиз болбой калат экен. Ушу бир экөөнү жардам берип берсе. Үзүгүнүн баарысын акманат менен тыштатып, ууктарын учутатып, учу сайын ууктун учун аманат тыштатып. Боз үйдү тигип жатканда Бермет апа салттуу тигүү менен эле чектелип калбайт. Өзүнүн фантазиясы менен ички жасалгаларына семдеп алат. Кирген адамдын көңүлүн көтөрүп, жагымдуу маанай тартуулап турат. Негизги ошо негизги биринчи ошо мисалы үй тигип атканыңда баш чалгыч, уук тизгиштери болот, боолордон.
анан кийин кереге таңуу деп коет экен да, ошолорду башта эметебиз да, ошо кереге таңуу ошо боолор да, ушу эндүү боолор кереге таңуу деп коет. Анан баш жагы суук тизгичте сөзсүз ошолор сөөктөрүн койгондо керек да. Андан кийин ошо одан кийин ушу жабык башысына мыналарды эметебиз, түндүк эмелерин жасап, анан кийин жабабыз. Негизи ошо уук боолор бар, аларда уук боолорду дагы эме менен жасалган. Кээ бирлерде жөнөкөй бир менен жиптери коет да, биз атайын өрүп жасап коебуз, жылан боор кылып өрүп, капик төгүп коебуз уук боолорду. Анан уук боолорго да атайын эмеси менен азбай, ана көрсөттүм, мыналарды. Ушуларды байлап чыгабыз. Булар уук боолорду бөлөк алар. Муну ошо эметен кийин байлап чыгабыз ар бирине. Ошону жасабасыз жакшынакай эме көрүнөт да. Жарык болот. Мына жарык кылат, мына ошо өкө жетпей ак нерсе. Өзү мектеп мугалими болсо да чеберчиликтин арты менен көп эле ийгиликти багындырып келет. Өзүм жакшы эметип ушулар жасайын деп аракет кылып, ал эми ошо жасап өзүм оюмдагыдай кылсам кыйла. Өзүм жеңил сезип ушулай кылып атам дейм. Эми бул аракет кылып атам эми да жаңылап, жакшыраак үй болгонгочу. Да эме кылайын деп көргөнүм кандай көрсөм ошол сөзсүз ушуну жасаганга аракет кылам. Акыркы учурда бози жасоого кызыккан жаш кыз келиндер көп экени кубандырат. Айрым түшүктөрүнө чыдап койсо, уул кызга ата энеден калган баалуу белек катары калат деген Бермет апа аракеттенүүдөн зерикпейт. Мен билбейм, кызыгым, бирок бар үйдө болуш керек азыр, көп аракет кылып качты жасаганчы. Анан эми деп ойлойм да. Кызыксаң бар нерсеге жетесиң деп кызыгыш керек. Мен баягы жашым өткөндө азыр ачкым жок деп атам. Ачкысы жок, кыла албайсың. Аллергия болосун шерстен. Балдарга калсын ушундай кичине эметкен деп. Азыркылар түйшүүнөн коркот, сактагандан коркот. Кээрлерчи. Кыргыздын улуттук руханий байлыгы дал ошол нукуралыкта, тазалыкта жатканын ар бир эле баалап биле бербейт. Андыктан келечек муун боз үй жабдыктарын жасоодо да табигый кийизди колдонсо өз баасына татыктуу болор эле дейт. Мен ошону эмергичи эришим керек деп мен өзү мен да килем да бир 6-8 килем жасадым да. Ошонун жибин өзүм ийрейм, боёйм, анан чеберта мындай кол килем көп эле го. Ошодон баштап килемде көп соктурдум. Анан эме кылды. Мен да ак жүн таап, мынтишим азыр жүндөрдүн баардыгын эле ыртып атпайбы, өртүп төшөт. Биз килем жасаганда мынандай, мындай килем эме болсо таап келип ийричилик. Азыр эми кар болду. Килем эч сотпай калды. Анан ошо кереге тагында бир эмеси, ошо мен килемден жасагам. Ошону соктуруп, баарын өзүм боёп, даярдап, ийикти дагы кийин анан башыңа келсе ошондой кыйын ийирип, ийикчи болуп калбадымбы. Колу билген кор болбойт демекчи Бермет апа дагы да болсо изденүүнүн үстүндө. Кол өнөрчүлүк менен алектенүү ырахат. УЗН дагы да жаңыча заманбап түрдө өз нукуралуулугун жоготпогон ак өргүлөрдү жасоо тууралуу ойлонуп жаткан учуру. Өнөр билген инсандар улут наркы көнөрбөс көрөнгөсүн толуктап, калк кадырына татып жүргөн сыймык. Албетте көрөрман, ар бир улутту улут кылып турган анын өчпөс, өлбөс тарыхы, маданияты болот эмеспи? Мына ушундай чебер колдуу энелерибиз колунан көрүү төгүлгөн аталарыбыздын салымы менен көркөм кол өнөрчүлүгүбүз биздин күнгө келип жетти. Демек, бул өнөрдү биз дагы келечек урпакка өткөрүп берүүбүз абзел. Ал эми көрөнгө көрсөтүүсү өз берүүсүн алдыга карай улантып бермекчи. Андыктан, урматтуу көрөрман, сиздер биз менен бирге болуңуздар.
Замандын өтүшү менен илгерки ата-бабаларыбыз сүйлөгөн сөздөрдүн айрымдары учурда колдонулбай эски сөздөрдүн катарын толуктап бара жатканы ар бир эле инсанды ойлондурбай койгусу керек. Андыктан бизге сөз байлыгыбызды көбөйтүп, акыл көрүнгөсүн байытканга санат сөздөр жардамга келет. Сөз өнөрү рухий башат бардык эле элдерде арубак бийик, асыл наркатары кастарланып келет. Асыресе дүйнөдө сөзгө жардымын деген калк жок, бирок ошол эле учурда колдонуудан чыгып бара жаткан сөздөр да бар. Кыргыз элинин сөз байлыгы кенен жана уккулуктуу келет. Чар 4 жашар же 4төн ашкан эрик, келишкен бир ат 50 сар эрикке татыйт. Алы Токомбаев. Чарабзал. Бычак маки. Сатылгандын белиндеги куруна илинген чарабзалын көрө алган жаш бала коркконунан кайра чуркап, безилдеп артын карабай качты. Кыргыз адабияты. Аса. Боору жик-жик болуп кеткен каттуу жыгач жана ошол жыгачтан жасалган таяк. Калпалар келди каркылдап, дубаналар, сопулар асалары шаркылдап. Токтогул. Ырп. Күч ал кубат. Кечке кызынын терген пактасын ташып, аябай чарчаганга ырпы куруп, бүткөн бою уйуйт. Насирдин Байтемиров. Ырапыз. Жол-жолу бар тыгыз сайылган кездеме. Көк ырапыз тон кийген, көк жал чубак эренге айт. Манас эпосунан. Урматтуу көрөрман, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Кантсе дагы тарыхы терең, уюткулуу улуттун урпактары эмеспизби? Ар дайым көөнөрбүз, көрөнгөбүз байып, келечек муунга үлгү бололу. Саламатта калыңыздар.